Eskерүү мүнөтү жарыяланат. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Урматтуу куткаруучулар, президентибиз урматтуу Сооронбай Шариповичтин атайын жарлыгына ылайык бүгүн 30 июль коронавирус індетінен каза болгон биздин жарандарды эскерүү күнү деп белгиледи. Бүгүн бардык мамлекетибиздин бардык жерлеринде мамлекетибиз тугуз түшүрүлүп, элдин баары аза күтүп атканбыз. Ошол бизге жүктөлгөн милдеттерди аткарууда биздин арабыздан мына жогору жакта аты аталып кетти, 6 кызматкерибизден айрылды. 100дөн ашуун кызматкерлерибиз ооруга чалдыкты. Анын 60тан ашууну бүгүн оорудан эсен-аман айыгып катарга турду. Алардын ар биринин эмгеги, жасаган иши биздин эсибизден чыкпайт. Ар бир мекеме уюмду, ар бир жетекчини өзүн баш болуп, ушул көзү өтүп кеткен кызматкерлерибиздин үй бүлөсүнө, балдар кыздарынан кабар алып турууну мойнубузга алдык. Biz buların orduna үй бүлөсүн ата милдетін алып.